Ордомурас турак жай долбоорунун кезектеги кардары Барикан айым каланын мамлекеттик каттоо кызматынан жаңы алган ак өргөсүнүн документтерин ырастап өз намына өткөрүүдө. 5 ай мурун балдарын компаниянын кезегине каттаган. Көп өтпөй бүгүн батирдин ачкычын алганы турат. Социалдык багыттагы кооперативдин 35%ын төлөө программасы аркылуу балдарына 33 000 АКШ долларына 2 бөлмөлүү батир алган. Баштапкы төлөмдү төккөн соң калганын Ордомурас компаниясы төлөп, каражат пайызсыз 10 жылга берилген. Эл катары каладан үй алууну кыялданып жүргөн. Кооператив боюнча маалымат алган соң ишеним арткан. Негизи 33 000 долларга үй алгам. Катталганым аз эле убакыт болду. Эми өзүнүн шартка карата негизи 5,5 ай болду. Ошонун 35%ин төлөгөм, калганын Ордомурас берип атат. Главный эмне деп айтам, ошол эми акчасы жоктуктан турат экенбиз. Рахмат, 1 жылдап тургандар бар, 1,5 жылдап турган бар башка корпорацияларда. Бул жерде эң күчөсү 5,5-6 айга чейин берет экен. Өзүнүн эле ошо канча миң акча берди, ошонун эле 10 жылгабы, 5 жылгабы бөлүп коет экен. Биз 10 жылга бөлдүрдүк, мындай караганда аз сумма да, өтө аз. Коммерциялык эмес долбоордон пайызсыз үй алууну максаттаган Ырыс айым үйүн каттоодон өткөрүү үчүн Чоң Ылай районунан келген. Ал 3 бөлмөлүү батирди алуу үчүн документтерди чогултууда эч кыйынчылык болгон жок дейт. Бир күндүн ичинде эле тиешелүү документтерди бүтүргөн. Мындан сырткары долбоордун эң ыңгайлуулугу төлөмдү ар бир айда эмес, 2-3 айда бир жолу төлөө мүмкүнчүлүгү бар экенин да билдирди. 3 комнаталуу үй алдым, студенттер менен окуучуларым үчүн. Проценти жок экен, мага эң жаккан ыңгайлуу жагы ошол болду. Андан эгер төгө албай калсаң, бул айда болбосо кийинки айда кошуп төгүп кое берет экенсиң. Эң ыңгайлуу жактары бар да. Документтери жеңил болунат экен. Документти почти бир эле күндө даярлап неме кылдык да. Ордомурас турак жай долбоору жарандарга тез жана ыңгайлуу баада батир алып берүү программаларын жаңыртты. Өлкөнүн 7 дубанына жаңы кеңселери ачылып, 75 жаран батирлүү болду. Долбоор эл сунушу аркылуу автоунаага, үй тиричилигине керектүү буюмдарга, айыл чарбасын өнүктүрүү үчүн дагы социалдык каржылоо багытында жүзөгө ашырган. Кыргызстан боюнча Ордомурас аркылуу 75 жараныбыз үйлүү болуп, азыркы күндө өздөрүнүн үйлөрүндө жашап жатышат. Биз азыркы күндө бир эле жарандарыбызды турак жай менен камсыз кылбастан, андан сырткары автоунаага, спецтехникаларга, жабдыктарга, айыл чарбага, мал чарбасын өнүктүрүүгө дагы каржылоону киргизип отурат. Мына ушул программалар боюнча толук маалымат алуу үчүн биздин атайын офистерибизге келип, кенен маалымат алып кетсеңиздер болот. Эжекелер өстүргөн сүйүндүрдү. Калкты жеңил жана арзан турак жай менен камсыздоо үчүн Ош шаардык мэриясы менен Ордомурас компаниясы меморандумга кол койду. Ош шаарынын мэриясы коммерциялык эмес кооператив Ордомурас менен кол койдук. Бул ушул турак жай боюнча биздин Ош шаарындагы ушу калкыбызды, бюджеттик организацияларды, калкыбызды ушу жеңил, ыңгайлуу шарттарда ушу турак жай менен камсыз кылуу боюнча калк менен ушу Ордомурас ортосунда ушу колдоо көргөзүп, ушу калкыбызды үй жайлуу менен жардам берүү болуп эсептелет. Ордомурас турак жай долбоору ар бир жарандын турак жайлуу болушуна мүмкүнчүлүк түзүп берет. Атап айтсак, жер үй, жер тилкеси жана батир сатып алуу кеңири каралган. Үстөк пайызы жок 10 жылга чейин бөлүп төлөө мүмкүнчүлүгү бар. Калкка ыңгайлуу сатыла турган батирди таап, жеңилдиктердеги төлөмдү төккөн соң толук каржылоого мүмкүнчүлүк ачылат. Жакында Рамазан айына карата компанияда акциялар жүрөт. Исхак Туратбеков, Самат Сайдаматулу, Ош ТВ.